8 миллион грант болду. Эмне үчүн силер кайтарганда 31 миллион кылып кайтарып атасыңар? Бул деле келип туруп азыр элге оор келет да. Себеби дегенде эртең силер деле тарифти көтөрөсүңөр. Быйыл жасап алып туруп кийинки жылы дагы ремонт кылып жүрсөңөр бул болбойт деген ойду айтып келет да. Эгерде бул ратификациядан өткөн болсо, качан башталат? Качан бүтөт? Бул проект ратификация болсо, жанагы процедуралар, маселелер быйыл өтөт. Эмдиги жылы иштелип башталат. 23-жылы бүтөт. Кредит 38 жылдын ичинде төлөнөт. Экинчи жана үчүнчү компонент боюнча аткаруучу Арис болуп эсептелинет. Бул 2019-жылы башталып, 2023-жылга чейин. Маалыматтар боюнча карасам, биринчи кезекте мына теплосеттик боюнча да, жылуучу система сиздердики боюнча. Консультанттарга 31 миллиондон канча миллион каралган? Бул жерде консультанттарга $400,000 өзүнчө бөлүнгөн. Азыркы күндө уже ал компаниялар Дүйнөлүк банк төлөп берип иштеп атышат. Мына сиздердин берген маалыматыңыздар боюнча мен эсептеп чыксам, азыр 1 миллионго жакын ушул консультацияга кетет экен да, консультанттаргачы. Тренинг, обучение деп $60,000. Бул биздин персоналдарды ошо жаңы техниканы үйрөткөнгө каралган акчалар. Ушул могу консультанттардын акчасына карап койсоңор. Шындыгында эле көп болот ба? Ушу келишимдер түзүлгөндө ушуну карабайсыңар. Канча жолу айтылат, эч качан көңүл бурбайсыңар ушул маселегечи. 8 миллион грант болот, туурабы? Эмне үчүн силер кайтарганда 31 миллион кылып кайтарып атасыңар? Общий сумма 46 миллион да бул бүгүнкү соглашение. Ошонун жарымы кредит, жарымы грант болуп атат. Анан Ариске кеткен суммасынын баары 15 миллион. Бүт грант бойдон кетип атат, а бизге жана 23 кредит, 8 миллиону грант болуп атат. Бирок биз Минфин менен келишим эметкенде толук биз как кредит катары төлөйбүз Минфингечи. Эмне себептен гранттан кредит катары төлөйсүңөр? Бизге ошондой шарт менен Минфин эме берет. Бул деле келип туруп азыр элге оор келет да. Себеби дегенде эртең силер деле ошол тарифти көтөрөсүңөр жылуулукка, туурабы? Бирок жанагындай колдонгондо сарамжалдуу колдонсоңор да, эффективдүү, анан сапаттуу, анан быйыл жасап алып туруп кийинки жылы дагы ремонт кылып жүрсөңөр бул болбойт деген ойду айтып келет да.